Мен Шакенова Назгүлмін, Айзада Қанатбекованың апасы боломун. Айзаданы кеткеніне уже 1 жыл болды. Мен ошондо 5 апрелде милициянын Первомайский роводуна милицияга барып, дооматыма барып, өзүм мен арыз жазганмын. Арыз жазганда булар өздөрү мындай көңүлдө бурган жок, өздөрүнүн ишин аткарган жок мындай. Факт бар болчу, ошо видеодо тартылган бар болчу экен. Ошондо мен Первомайский роводудагы жанакы следователь Уларбекке ошондо видеого мага өзү көрсөтүп, видеону көрсөткөн ошо Уларбек айткан, эртең мен саат 8-де мага ошо видео алып келип беришкен, сотрудник милицияларды жиберип, Фаизага барышкан. Анан ошоктон 7:20-да, 7:30-да дежурныйга эмеге түшүптүр, заява. Ошол жактан бир кыз өтүп бараткан, көрүптүр кызымды алгачып баратканда, милициялар ошонун эмесин чалганда реакциясы беришкен жок, булар такыр көңүлү бурган жок. Ошо Уларбек мен шылдыңдап эметкен мамиле кылды. Эми кызыңызды чоңоюп каптыр, кызыңыз бойго жетип каптыр. Күйөөгө тийди, алгачып кетти, эчтеке болбойт деп эле ошондой такыр мындай күлүп, аябай жаман мындай тентушка катарда мамиле кылышкан мага деп. Ошон үчүн мен аябай наразы болуп атам ошолорго, милицияларга, өздөрүнүн иштерин аткарбагандыгы. 2 күн өткөндө, анан 3-чү күндө ошо кызымды 7 апрелде эми ошондо милициялар араң тапышкан. 7 апрелде тапкан. Мен аябай наразы болгом ошолорго, милицияларга. Эч ким бизге мынтип кабар беришкен эмес. Кызыңарды тапты деп, мунттур кызымды табыштыр деп, ошондон уккам интернеттен чыккандан. Айзадан алгачып кеткенде жазасын алышты 5 балдар. Эми мындан кийин бул милициялар да өздөрүнүн эмесин такыр жазасын алышкан жок. Ошо чоңдору кылмыштарды жашырган үчүн ошо мен чоңдорду жазасын алганын каалаймын. Соттун астына булар дагы жоопко да тартсын булар дагы. ККМБга барып арыз жазганмын. Ошону арыз жазганда 1,5 жыл өткөндө буларда жылыш болбой такыр мен аткарышпай, мен айласым кеткенде генеральный прокуратурага барып жазгам. Адвокаттар менен киргем. Ошентип мага айтышты, эми Кудай буйрса биз деген тигилердин үстүн карайбыз, иштейбиз деп айтып коюшту. Мертвая точкада турушат, такыр жылыш болгон жок. Мен ойлоп атам, булар эл жөн эле көңүлсүз эле алып коюшкан буларчы. Мен ошондо февралда баргам. Генеральный прокурорумда февралдан өттү, мында февраль эмес, 3 айдан бери такыр эчтекеси жылыш болбойт атат. Тияк барыңыз, бияк барыңыз деп эле ошондо эчтеке неметпей атат, аткарышпай атат. Урматтуу Садыр Жапаровго сизге да кайрылам. Мен сизге аябай көп жолу кайрылгам, айткам сизге, катта жазганмын. Такыр мындай ишиңизди дагы мындай аткарбай атасыңар. Дагы генеральный прокуратурага да Зулушевка да сизге да кайрылам. Бизге деле заявление жазганмын, мына баргамыз. Жумушуңарды токтоп койдуңарбы, эмне үчүн такыр жылыш болбой атат, мына 3 ай өттү. Анан да Камчыбек Ташиевка да сизге дагы КГМнын үстүндө да карап берип келиңиз. Мен да сизге аябай суранам. Мурунку жанакы милицияларды жумуштан кетирип чыгарып койдуңар деп телевизордун астына сүйлөп конференция бергенде бул жөн эле калпсыз өскөндө мен ар жакта бир жакта угуп атам. Жеткирип атат, мага айтып атышат, мурункулар чыгып кеткен милициялар балдар кайра жумуштан алынбай эле, кайра өздөрүнүн ордуна, жумушуна да келип кайра иштеп атыштыр. Мынакей 1 жыл өттү. Элдин баары митингге чыгып, канча кыкырып, ошо министр Улан Ниязбековдун отставкада жумуштан чыксын деп кетти, айтышкан. Мен дагы суранам, бу дагы өзүнүн жумушун аткаргандан кийин бу дагы кетсин. Айзаданын ошо өлүмүнө күнөөлөрүндө жазасын алсын. Соттун астына баары дагы, алар дагы, милициялар дагы жоопко да тартсын. Ошо Айзадамы кызым өлгөндө 1 жыл болду. Энен көзү жаш канча агып атат. Канча мен жүрөгүм ооруп атат. Эч кимдер мындай сезимде эчтекеңер сезген жоксуңар чоңду. Мен дагы суранам. Ошо милицияларды дагы ошо күнөөсүндөн алсын. Соттун астына да жоопко тартсын. Мыйзамга жооп берсин. Азыр кеч болду элек деле эртерээк кыймылдагыла. Канчача мен күтүп турам. 1 жылдан 3 айдан ашып кетти. Мен канча чейин күтөрмүн. Канча Садыр Жапаров айткан, көзөмөл алам деп. Көзөмөл алгандан чейин ошону аягына чейин чыккыла, аткаргыла. Жөн отурбагыңыз. Баары аягына чейин чыгабыз. Аягынча чыгам. Ушунча мага дагы адилеттүү керек мага.